İmam Mavsuli Allah Taala'm razı olsun mınday deydi. Ve la yecuz isti'malu aniyeti'z-zahabi vel-fidda altındı jana күмүштү idiş katары, buyum katары колдонууга уруксат эмес, болбойт, арамдап атат. Кайсы бир мусулман үй бүлөсүнүн үй алкагында шартында алтын, күмүш эмеректерди, мейли ал кашык кылыппы, дасторкон кылыппы, тазалык куралдары кылыппы колдонууга уруксат эмес. Бул эркектерге дагы, аял затына дагы бирдей тегиз маселе. Биз башында окудук кечээки сабактарда алтындын тагынчактарын башкаларды колдонуу эркекке уруксат эмес, кооздук жасалга катары. Бирок аял кишиге уруксат берилген. Анда дагы баягы шартына жараша да. Анан араб туугандарды туура эле биздин аялдарыбыз, келинчектерибиз, эже карындаштарыбыз кыйнай бергени дурус эмес. Ар ким шартына, абалына жараша. Канча алтын тагынса деле, көкүрөктө иман болбосо, жакшы жүрүм турум, адеп ахлак болбосо, ал бир тең болуп калат. Ошон үчүн негизги байлык жүрөк, анан мүмкүнчүлүккө жараша күйө салып берсе, аялдын мүмкүнчүлүгү жетсе андан тыйбайт. Бирок үй эмеректеринде колдонуу, мисалы Кудай сактасын, алтындан сөөрү жасатып, мына кээ бир араб туугандарды көрүп атпайбызбы? Шунчалык бардары жашоонун айынан Кудай сактасын, эми ал сөздү айтпай эле коелу, жанагы муктаждык өтөй турган жерлерге чейин алтындан колдонуп атат да. Бул өтө эле ысырапкерчилик, өтө эле шарияттын чегинен чыгып кеткендик болот. Мусулмандардын ынтымагы үчүн, илим билими үчүн, жакырлыкты жоюу үчүн, медицина тармагы, дин тармагына жумшай турган болсок, кандай сонун болмок да? Ар бир байлыктын эртең сурагы бар. Куранда аят бар, Маун сүрөсүнүн акырында силер сөзсүз Кудай Таала берген жакшылыктан сураласыңар деген. Жакшылык дегенде адам мындай көзгө көрүнгөн, баса көрүнгөн, бакыйган эле чоң нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп атат да, бир ууртам суу үчүн дагы, бир үзүм эт үчүн дагы сураласыңар дегенди баяндап атат да. Бул хадисти Имам Ахмад Муснадында алып келет. Ишенимдүү, тастыкталган сахих хадис. Демек, маселе ошондон чыгып атат, маселенин төркүнү. Бирөөлөргө жашоо зеригиштүү, эмне кыларын билбей оюнуна келгенин кылып калды. Кайсы бир адамдар болсо ачарчылыктан улам динин сатууга мажбур болуп калды. Бекеринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадал факр айякуна куфран. Албетте бул хадистин санады даражасында көп талаш тартыш бар, бирок мааниси шарият корупта калат. Бул капырлык, кедейчилик, томаяктык, бечара мискиндик, кедейчилик да боло жоктук. Капырга эле жакын болоюн деп калды дейт. Агыни болоюн деп калды, бир эле кадам калды дейт да. Адам айла жоктуктан динин дагы сатып калат экен да, Кудай сактасын. Ошон үчүн могул жерде алтын, күмүш, эмерек, буюмдарды эркектерге дагы, аялдарга дагы тегиз жапыр колдонууга уруксат берилбейт. Бул дүйнөдө мунун себептери бар. Бул акыретте бизге адал болот. Кудайым насип кылып өз мээрими, ырайым менен бейишке чыга турган болсок, иншалла, Кудайым буйрса, ошол жерде анан Кудай Таалам уруксат берет. Эске алчу нерсе, бейишке биз амалыбыз менен, кыйындыгыбыз жана башка нерсе менен кире албайбыз. Алланын мээрим, фадыл, карам, артыкчылыгы менен гана. Анда амалдардын, туура жолдун пайдасы мөмөсө эмнеде, зарылчылыгы? Кудайдын мээриминен күдөр үзбөй үмүт кылып жатып алсак болбойбу? Эмнеге амал кылып тырышабыз? Эмнеге жакшы адам болобуз? Эмнеге мусулман болобуз? Эмнеге шариятты, эмнеге динди карманабыз? Кудайдын мээрими менен бейишке киргенден кийин бейиштикин даражат деп коет. Кыргыздын даражат, тозоктукун даракат дейт. Өтө ылдый кетет. Амалдын пайдасы, туура өмүр сүрүүнүн пайдасы, шариятка бап жашоонун пайдасы Кудайдын мээрими менен бейишке киргенден кийин даражалардын бийик болуусунда. Эң бейиштик ылдыйкы даражага алымдар, хадис, асарларга таянып, бул дүйнөдөн 10 эсе көп деп айтылынат. Акыйкатын Алла билет, ал кайып маселеси. Эркектерге дагы, аялдарга да алтын, күмүштү колдонууга уруксат берилбейт. Эмнеге? Анткени биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алтын, күмүш идиштеринен ичүүгө тыюу салган. Ичпегиле андан деген.
Бул хадисти имам Бухари, имам Муслим риваят кылып атат. Бөлөк бир хадисте бул хадисти имам Муслим алып келип атат. Не дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен шариба фи инаи захабин ва фидда", кимде ким эркек болсун, аял заты болсун, балагатка жеткен, шариаттын жүгү жүктөлө турган адам, алтындан жана күмүштөн жасалган идиштен даамсызып суу иче турган болсо, андан тамактана турган болсо, факаннама южаржиру фи батниhi нара жаханнам, курсагында тозоктун отунун бир бөлүгүн чайкаганга барабар дейт. Мунун себептери көп, хикмат деп коет. Мунун себептери эмне үчүн тыйылган? Негизи мусулман адам себеби эмне экен? Маселенин төркүнү каякта деп издебестен, Бакара сүрөсүндө келгендей бир канча аяттарда сами'на ва атa'на, Кудайдын буйругу, шарият, Куран, сүннөт, алымдар айтып алып келдиби? Болду. Уктук, баш ийдик, ээрчидик, ошол гана жооп болуш керек.